Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, ID Production каналынын катталуучулары. Биз азыркы учурда Маңкурт спектаклине келип калдык. Азыркы учурда бул жакта даярдыктар жүрүп жатат. Бир нече убакыттан кийин башталат. Биз менен болуңуздар. Спектакльге даярдыктар жакшы. Биз болгонун даярданып коюп, сиздерди гана күтүп отурабыз. Баары жакшы. Сизге кино же театр актёру болгон экөөнүн айырмачылыгы кандай жана ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мага негизи экөө тең бирдей. Бирок актерский опытты, то есть актерский тажрыйбаны театрдан көп топтойм да. Кинонун түйшүгү өзүнчө, кинону ойногон роль ал өзүнчө ойнойсуң, театрда өзүнчө ойнойсуң. Бирок өзүңө тажрыйбаны театрдан көп топтойсуң, ошондуктан театр тандайм. Коркунуч сезимде ушундай сезимдер болобу? Ошону бир айтып берсеңиз. Сахнага чыгып атканда ооба кээде болот. Эми кээде болгондо кандай, сен роль ойногондон коркпойсуң, просто ошону ойной турган ролуңду эл кандай кабыл алат? Жакшы жагынан кабыл алабы, жаман жагынан кабыл алабы? Таасири кандай болуп калат деген. Бирок көбүнчө сахнага чыгарды толкундонуу сезимдер көп болот да, аябайчы. Анан калганы баары жакшы. Роль ойноп жатканда адашуулар көп эле болот негизи. Кээде эми бака адам экенбиз, кээде туруп тексиң дагы эч нерсе мээңде жок, пустой эле болуп калат да. Жалындырып эле бирөөнүн партнерин карап каласың да. Анан ал деле сезет. Сен муну айтайын дедиң беле? Оюңда ушул турбайбы деп сен текстиңди алып кетет да. Негизи ушундай учурлар көп болот. Кээде менде дагы ушундай учурлар болот, кээде партнер да унутуп калган учурлар болуп калат. Анткени биз роль ойноп аткан учурда жеке эле өзүң текстиңди жаттабастан, мындайча айтканда баардык спектакльдин тексттерин жаттаганга туура келип калат да. Ошондуктан мындай иди билип импровизацияны ойноп кеткенге туура келет. Болот андай учурлар. Кадимкидей бир китеп окугандай болот. Адам өзүнүн жашоосун сапаттуу кылганды үйрөнүп баштады. Даярдык кадимкидей эле биз даярданыш керек болгон спектакльге даярданып аткандай эле болобуз. Күндө бул ар бир театрда эле даярданат негизи спектакльге. Ушундай бул коюлганына 2 жылдан ашып калгандыктан бул балдардын баары тең эле билет. Биз эмнеге даярданып атабыз? Азыр гримдерди коюп, декорациялар өзүнүн ордуна коюп, музыка, светтерди деле даярдап, ошолорду деле даярдап атабыз да. Толкундоо деп коет да. Толкундоо болот да. Толкундоо болбосо болбойт деп коет эми. Толкундоо болуш керек негизи. Ар бир артистте толкундоо болуш керек. Ошол толкундоо канчалык көбүрөөк болсо ошончолук кайра өзүнүн сдача деп коет да, элдерден өзүнчө отдача келет да. Бул нерсе жакшы. Толкундоо болуш керек негизи ар бир актердо. Сөзсүз түрдө бул толкундоону жеңген өзүнчө бир толкундоо да. Бул Айтматовдун чыгармасы Кылым карытар бир күн деген ошол отрывкасында Найман эне жөнүндө, ушу Жоламан жөнүндө бир отрывкасы бар, легенда. Ошол легенданын негизинде Жаныш Кулманбетов жазып чыккан. Ошол Жаныш Кулманбетов жазып, анан бияктан ошо Казакстандан келген режиссер атайын ушул пластикалык чечимдер менен койгон. Бул жерде түшүнүктүү эле деп ойлойм. Кудай буйрса, бизге көрүүчүлөр көрүп, өздөрүнүн сын пикирлерин айтып, жактырып эле келатышат. Грим деген негизи ар бир актердун өзүнүн ролуна жараша жасалат. Кандай характерди ошого жараша жасап беребиз. Даярдыктар кандай болуп атат спектакльге? Жакшы, буюрса. Азыр шаштарын жасадык, эми гримин коебуз. Ийгилик сиздерге. Чоң рахмат. Негизи даярдыктар жакшы. Бул спектакльде жакында эле ойногонбуз. Ошого азыр баардык сөздөрүбүз, сахнадагы мизансценаларыбыз баары эсибизде. Азыр буюрса элдер кирип берсе эле сразу ойной деп атабыз. Толкундануулар баардык спектакльде деп айта албайм. Кээ бир спектакльдерде болот. Анткени деген азыркы ойной турган ролубуз бул деген мындай чеги жок роль да. Каалагандай ойносоң боло турган роль. Ошол үчүн толкундануу көп жок. Кээ бир жоопкерчиликтүү ролдор бар, мисалы тарыхый адамдарды жана башка ушундай бир жоопкерчиликтүү ролдорду толкундануу менен күтүп, ошого сарсанаа болуп, сөзүмдү унутуп калбасам экен, бир жерин туура эмес кылып койбосом экен деген сөздөр бар. Бул спектакльде андай толкундануу деле жок. Негизи деген
кино менен театр салыштырмалуу кино бир аз оңоюраак. Себеп дегенде ал жактан мисалы туура эмес болуп калса кайра тартат. Кийинки дубль менен тартат. Спектакльде даярданасың, бүттү. Сахнага чыккандан кийин эч ким токтотпойт. Унутуп калсаң да, туура эмес ойносоң да баары спектакль жүрө берет. Неменики сахнаныкы, театрдыкы бир аз оорураак кинонукка салыштырмалуу. Бул жакта деген Чыңгыз Айтматовдун Кыямат чыгармасындагы ошол Найман эненин жөнүндө баяндалат. Ошонун баласы Жоламан жөнүндө биз ошол Жоламан менен чогуу немеге колго түшүп калган жубандардын немесинде ролунда уставбыз. Буруңар! Жуан! Тиги жүргөн эме. Ким? Кемпир. Ая. Ал кемпир эмес. Сизге бул спектакль эмнеси менен жакты? Биякта мындай күтпөгөн нерсе көп болду да, башталганда эле сразу мындай резко башталып бир башкача болду. Ощущение башкачараак болду. Ошонусу менен жакты. Сизге кайсы каармандын ойуну жакты бул жакта ойноп аткан? Манкурттун ойуну эмеси каарман ойногон жакты, анткени ал необычно ойноп эметти да. Өзүң көргөздү. Ошо Кандай сабак же кандай эме сезим алдыңыз бул эмеден спектакльди көргөндөн кийин? эң негизги алган эмем ал адреналин алган көбүнчө. Необычно болду көбүнчөсү. Күтпөгөн нерселер көп болду. Бирок башында чын айтканда жакшы түшүнгөн жокмун. Анан кийин кичинеден түшүнүп баштадым Маңкурт дегенден кийин да. Философиялык смысл мындай Чыңгыз Айтматовдун эмне деп койсом мындай жазган эмелерин бизге көрсөтүп эме кылып берди, аракеттенип, роллорго аябай кирип, прям бүт смыслы менен түшүндүрүп, ролго кирип ойношкондор жакты, музыка бардыгы вообще сонун болду. Прям көрүп эле ошол жерден кызыгып эме болуп кеттик да биз. Спектакль аябай жакты, сонун болду. Сизге кайсы каармандын ролу жакты? Ойногону Бир атын билбейтим, бирок эме кара кийинчи эже жүрдү. Ошо эженин ойногон жакты, прям ойногондо өзгөчө экен да, башкача. Мындай аурасы эле башкача, мындай каттуу эме ойноп коет экен да. Ошосу жакты. Мне очень понравилась игра актеров, очень понравились все спецэффекты. Также звуковые спецэффекты тоже очень классные, вспышки. Это очень все сделано, мне кажется, на профессиональном уровне и как раз вот подходит для нынешней вот подрастающей молодежи. Спектакль, то есть идеально вот подходит под наши, как сказать, под наши мерки, под наши вот, ну, то, что нам нравится. Вот, мне очень понравилось. Отлично. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Маңкурт спектаклин көрдүк. Бул жаштар театрында болду. Биз бүгүн көрүүчүлөрдүн жана аткарган актерлордун ойлорун уктук. Баарыңыздарга көргөнүңүзгө чоң рахмат. Комментарий жана лайк басып кетиңиздер.